Кара-Булак көрүстөнү негизинен биздин заманга чейинки 1-миңжылдыктын биринчи жарымына да жашаган жергиликтүү элдин маданиятын көрсөткөн эң уникалдуу эстелик болуп саналат. Бул жерде негизинен 900гө жакын мүрзө табылган. Анын ичинен 200 мүрзөнү казып ачып көрүшкөндө ал жердеги өлгөндү жерге көмүү жүрүлгөсүнүн кызыгына күбө болушкан. Археологиялык казуу иштерин археолог Барузин жүргүзгөн. Ал жердеги кызыктыра турган нерсе, эгерде аял киши көз жумса, анда анын денеси менен кошо анын мүрзөсүнө аялга тиешелүү буюмдарды, зер буюмдарды, күзгү, сөйкө, шакек жана көп сандаган момундай ийиктерди дагы кошо коюшкан. Эгерде эркек киши көз жумса, анда анын мүрзөсүнө жебенин учтарын, жааны жана аялдын дагы эркектин дагы мүрзөсүнө көп сандаган чопо буюмдарды кошо көмүшкөн. Мындан сырткары ошол убактагы аялдардын мүрзөсүнөн Кытай жибегинин үлгүсү жана индиялык Будданын бийлеп жаткан сөлөкөтү түшүрүлгөн күзгүнү дагы табышкан. Бул дегени демек ал убактагы жергиликтүү эл ошол убакта башка тышкы дүйнө менен дагы Кытай, Индия сыяктуу мамлекеттер менен дагы соода саттык алакаларын жүргүзгөн деген божомолду айтууга болот. Темир доору убагында 3 маданият өнүккөн. Бул Шоро-Башат, Мархамат жана Эйлатан. Бул жерде музейде коюлган бул чопо буюмдардын баары биздин заманга чейинки 4-5 кылымдарга таандык Шоро-Башат маданиятына таандык буюмдар болуп саналат. Шоро-Башат Ош областынын Өзгөн районундагы Ясы дарыясына жакын жерде жайгашкан. Көрүп турганыңыздар бул тарыхый маанилүүлүгү жагынан маанилүү экинчи шаар бул Өзгөн шаары. Өзгөн шаары өзүнүн мунарасы жана күмбөзү менен белгилүү. Өзгөн шаарынын күмбөзүн жана мунарасынын эски сүрөттөрүн жана ал жерде табылган чопо буюмдарды көрсөңүздөр болот. Өзгөн шаары орто кылымдарда Карханит каганатынын экинчи борбор шаары болуп турган. Бул жердеги көрүп турган витринада орто кылымдардагы карапа устаканасын көрүнүшүн көрөсүздөр. Карапа жасоо өнөрү бул бизде Фергана өрөөнүндө, анын ичинде Ош жергесинде дагы аябай жакшы өнүккөн. Буга далил катары ушул жерде табылган өтө көп чопо буюмдарды айтсак болот. Чопо усталары негизинен чопону жасоодо атайын станокто аны ылайынан жасап алып, андан кийин мешке салып жогорку градуста аны бышырышкан.